Кабарчынын милдети эртең менен келип, ошол программаны чыгаруучу редакторлордон тапшырманы алып, ошонун негизинде керектүү материалдарды чогултуп, кечки эфирге сюжет жасап бериши керек. Мисалы биз жумасына бир жолу чыга турган аналитикалык бөлүктө иштейбиз. Жуманын башында дүйшөмбү күнү бардык тапшырмаларды алып, 3-4 темалар такталып, ошол теманын негизинде кыскача иликтөө жүргүзүлүп, керектелүүчү адамдардан маалыматтарды топтоп, интервью алып, анан текст жазып, анан монтажга барабыз. Азыркы этапта мен ошол жуманын аягында кетүүчү аналитикалык программага жерлерди мыйзамдаштыруу боюнча аналитикалык материал жасап жатам. Жакында эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өкмөт 40 000 турак үйдү мурда 2010 жылга чейинки басылып алган жерлерде үйлөр мыйзамсыз салынып келген, эч кандай документи жок. Ошолордун баарын мыйзамдаштыруу боюнча токтомго кол койду. Мына ушул теманын тегерегинде Бишкек шаарынын чет жакаларында, региондордо кайсыл элдер мыйзамсыз жашап келген, аларга шарттар түзүлгөнбү, эми бул токтом күчүнө кирсе андан ары кандай болот? Мына ушул теманын тегерегинде материал жасап жатам. Теманы кандай кылып тандадыңыз? Ким бөлүп берди, анан маалыматтарды кайчан чогултуңуз? Теманы бизде аналитикада өзүнчө жетекчи бар. Ошол жуманын башында теманы берет. Анан теманы аларыбыз менен бул жакка отуруп, интернеттен ар кайсы маалыматтарды карайбыз. Бул теманын негизинде акыркы жаңылыктар кандай өзгөрүүлөр болду? Мисалы, жерлерди мыйзамдаштыруу боюнча токтом качан чыкты, ал качан күчүнө кирет, буга чейин кандай болгон? Трансформация земель деген проблема буга чейин болгонбу, болгон эмеспи? Ошолорду макул айтып коеюн. Ошолорду тактайбыз, андан кийин интервью бере турган адамдарды аныктайбыз. Мисалы, өкмөттүн токтому чыккандан кийин өкмөттүн өкүлү айтышы керек. Анан ошол мыйзамдаштырыла элек жерлерде, жаңы конуштарда жашап жаткан жарандарга барып, аларда мыйзамдаштырууга ошол укугу болбогон жерде кандай жашап жатышат, аларды эгерде каттоосу жок болгон соң оорукана, бала бакча деген, мектеп деген маселелери кандай чечилип жатат, ошолорго барып, ошол окуянын түздөн түз тиешеси бар адамдардан интервью алабыз. Андан кийин бул багытта биздин өлкөдөгү эксперттердин, коомдук ишкерлердин көз карашы кандай, мына ушул темада дагы эксперттердин оюн дагы топтоп, анан эгерде цифровой данныйлар болсо, кайсыл жылы трансформация буга чейин болгон, кайсыл жылы боло элек, бунун пайдасы эмне, зыяны эмне деген жактары боюнча сандык маалыматтар болсо, аларды өзүнчө элге жеткиликтүүрөөк болуш үчүн графика кылып жасайбыз дагы. Анан толуктап туруп, бардык калган маалыматтардын негизинде текст жазып, анан эфирге даярдап монтаж кылабыз. Журналист болуу кыйынбы? Журналист болуу кыйын десек да болот. Ар бир жумуштун өзүнүн түйшүгү бар. Журналист болуу өтө чоң жоопкерчиликти талап кылат. Бул бардык элге маалыматты жеткирип жаткан соң, ошонун канчалык деңгээлде ачыктыгы, тууралыгы, тактыгы, анын ар тараптуулугу, ошолордун бардыгын чагылдырып, так маалыматты жеткирүүнүн өзү бул чоң жоопкерчилик.